Комтөр Кыргыз элинин сыймыгы, арманы, кайгысы эле. Анын айланасында узак кеп, түрдүү тагдырлар, оор күндөр, күрөштөр, карама каршылыктар жүрдү. Тонналаган алтындары бар кен байлык 1993 жылы Аскар Акаевдин чечими менен чет өлкөлүк компанияга берилген. Үлүштүк кирешеси бир нече жолу өзгөрүп, кен байлыкты кайра мамлекетке алуу сунуштары дагы мезгил менен көтөрүлүп турган. Бирок эч ким кайра кайтарып алууга белсенген эмес. Жогорку кеңештин депутаты Садыр Жапаров узак жылдар бою Комтөрдү мамлекетке кайтарып алуу аракетин жасады. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды Комтөрдөн ташып кетип, андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. Аягы саясий куугунтукка алынып абакка түшкөн. Комтөр боюнча мына бүгүн коалиция карап атат. Комтөр боюнча өкмөттүк комиссияны. Өткөндө мен официалдуу түрдө кат жазгам. Парламентте караганда сөзсүз түрдө мени чакырдылар. Себеби ачык элек фактылар бар, коррупциялык элементтерде. 2020 жылы Садыр Жапаров бийликке кайтып келди. Президент болуп шайланган соң 2021 жылдын 17 февралында Комтөр алтын кенин мамлекетке кайтарып алуу боюнча парламенттик, андан ары мамлекеттик комиссияны түзгөн. Мамлекеттик комиссиянын башына Акылбек Жапаров дайындалган. 1 жыл эл аралык соттук териштирүүлөр мамлекеттин пайдасына чечилип, көп жылдан бери эңсеп келген Комтөр алтын кени Кыргыз элине кайтарылды. Мамлекетке өткөн соң кирешелердин көлөмү дароо айырма берди. Эми Комтөр толугу менен менчиги бизге өттү. Мындан 20 жыл мурда эле болчу окуя бүгүн гана жүзөгө ашты. Чет элдик компания иштеткен 28 жылда Комтөрдөн 410 тоннадан ашык алтынды казып чыгарып кеткен. Кыргызстанга 1 граммдагы алтын калган эмес. Андан Кыргызстан болгону үлүштүк кирешеден 100 миллион доллар гана пайда көргөн. Комтөр мамлекетке өткөндөн кийин, тактап айтканда 2022 жылга карата эле үлүштүк кирешеден 140 миллион доллар пайда түштү. Бул чет элдик компания иштеткен 28 жылда тапкан пайдабыздан 1,5 эсеге көп. Мындан тышкары, казылып алынган тонналаган алтындар улуттук банкта сакталып турат. Үлүштүк кирешеден тышкары салыктан жана башка кирешелери бар. Бүгүнкү күндө Кыргызстандын экономикасына негизги киреше берип жаткан тармак Комтөр алтын кени. Кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон Камбарата 1 ГЭСинин курулушу башталды. Кыргызстандын гидроэнергетикалык потенциалы абдан чоң, бирок анын болгону 10% гана колдонобуз. Бүгүнкү күндө мындан 60-70 жыл мурда курулган ГЭСтерди пайдаланабыз. Учурда кызмат кылган негизги ири ГЭСтер 1960 жылдардан тарта курулуп баштаган. Мамлекет эгемендик алган жылдары болгону Камбарата 2 ГЭСинин 1 агрегатын гана ишке киргизген. Чоң жардырууга даярдыктын баары бүттү. Жардыруу болду. Убагында калктын санына, мамлекеттин муктаждыгына ылайык курулган ГЭСтердин кубаттуулугу учурдагы муктаждыктарды камсыздай албай калды. Энергетикалык каатчылыкты жоюу, эскирген жабдууларды калыбына келтирүү, жаңы ГЭСтерди куруу максатында мамлекет бир нече жолу электр тарифин көтөрүү маселесин койгон. Ошол кездеги саясий кырдаал, саясий топтордун тирешүүсү мындай демилгени жеке кызыкчылыктарына пайдаланып, бийликти кулатууга колдонуп, кийин популисттик чакырыктарына өздөрү чалынып, энергетикалык таңкыстыкты сырттан карыз алуу менен жаап, мамлекетти карызга батырып отура беришкен. 2020 жылдан кийин бийликке келген Садыр Жапаров кылымга жакын убакыттан бери топтолуп калган энергетикалык көйгөйдү чечип, мамлекеттин энергетикалык потенциалын жогорулатуу аракетине өттү. Камбарата 1 ГЭСин куруу мамлекеттин мурдатан бери келе жаткан кыялы болчу. Бирок аны ишке ашырууга кошуна мамлекеттер дагы каршы болуп келишкен.
Тышкы саясаттын жакшыруусу, кошуналар менен жылуу мамиленин жыйынтыгы кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон Камбар Ата 1 ГЭСин курууга жол ачты. Суунун башында туруп Камбар Ата 1 ГЭСинин куруу иштерин экономикалык кыйынчылыктарга карабастан баштоонун мезгили келип жетти. Аталган ГЭС буга чейинки эң ири деп эсептелген Токтогул ГЭСинен дагы кубаттуу. Мындай дымактуу долбоор келечекте мамлекеттин энергетикалык тартыштыгы маселесин чечет. ГЭСти курууга даярдык иштери 2021 жылы башталган. 2029-30 жылдары бүткөрүү пландалууда. Камбар Ата 1 ГЭСинен тышкары күн, шамал электр станциялары, 30дан ашык чоң жана чакан ГЭСтери курулуп, бир катар ГЭСтер реконструкциядан өтүп, кошумча кубаттуулуктар толукталып жатат. Ушул жылдын аягына чейин 16 ГЭСтин курулушу аяктап колдонууга берилет. Алар Бала Саруу ГЭСи 25 мегаватт, Лейлек ГЭСи 6 мегаватт, Ысык Ата ГЭСи 9,6 мегаватт, Исфайрам 1 ГЭСи 4 мегаватт, Алабаш 1 ГЭСи 4,5 мегаватт, Аксы ГЭСи 2,6 мегаватт, Айгыр Жал ГЭСи 2,4 мегаватт, Ленинполь ГЭСи 2,3 мегаватт, Көгарт ГЭСи 6,7 мегаватт, Кыштут ГЭСи 1 мегаватт, Тосту ГЭСи 1 мегаватт, Белес ГЭСи 0,54 мегаватт, Курак Тектир 1,2 мегаватт, Кожо Кайыр 0,3 мегаватт, Кайнама 1 ГЭСи 9,6 мегаватт, CNA Energy жоопкерчилиги чектелген коому 2 мегаватт. Өзгөчө кырдаалдар тармагынын техникалык базасы жаңыланды. Акыркы 2 жылдын ичинде өзгөчө кырдаалдар, күтүлбөй келген кырсыктар, өрт коркунучунан коргонуу багытына пайдалануучу 700гө жакын ар кандай техникалар оңдолуп жаңыланды. Анын ичинен 500дөйү сатып алынган жаңы техникалар. Аэробус H125 жана Аэробус H145 үлгүсүндөгү 2 тиг учагы, өрт өчүрүүчү техникалар, көчмө госпиталдар, оор инженердик жүк ташуучу жана тазалоочу техникалар, Ысык көлгө куткаруучу катер, автобустар, жеңил унаалар алынды. Мамлекеттик курулуш тармагы. Бир жылдан бери эскирип турган мектептер, балдар бакчалары, маданият үйлөрү, спорт объектилери, таза суу, административдик имараттардын курулуштары жанданып, кызуу жүрүүдө. Өлкө аймагында учурда 501 имараттын курулушу башталды. Анын ичинде 204 мектеп. Быйыл жаңы окуу жылына карата бир күндө 43 мектеп, 5 спорт зал, 3 бала бакча колдонууга берилди. Жыл аягына чейин 100 билим уясынын имараты бүткөрүлөт. Республика боюнча 451 көп кабаттуу турак үйлөр курулуп жатат. Алардын жалпы аянты 5 миллион 552 миң чарчы метрди түзөт. Эки жолку чек арадагы куралдуу кагылышта жабыркаган үйлөр кайра башынан курулуп, быйыл өткөндүктөргө 420 жаңы турак жайдын ачкычы тапшырылды. 2023 жылы социалдык маданий багыттагы объектилерди курууга мамлекеттик каражаттардан 8,8 миллиард сом бөлүндү. Аларга республика боюнча 144 объекттин, ошондой эле өнөктөштөр линиясы боюнча 73 ар кандай объектилердин курулушун аяктоо каралган. Жылдын аягына чейин социалдык маданий багыттагы 80 объекти бүткөрүлөт. Бишкек шаарында жаңы президенттик администрациянын имаратынын курулушу жүрүп жатат. Өлкө аймагында бир катар заманбап парктар салынып, колдонууга берилди. Бишкектин борборундагы көп функционалдуу заманбап комплекс, 5 жылдыздуу отелди, бизнес борборду, турак жай жана соода аянттарын камтыйт. Бүгүн курулуш тармагында өсүү